Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Ош Кара Суу жолунун курулушу кызуу жүрүп жатканын баарыңыздар билесиздер. Бирок ошол Ош Кара Суу жолуна керектелүүчү шагал карьери жөнүндө бүгүн мен силерге маалымат берип кетейин деп атам. Саламатсыздарбы? Бул Ош облусунун Кара Суу району, Кара Суу шаарынын Өзбекстан менен чектешкен жери болгон мурда. Бирок азыркы учурда Кыргызстанга өткөн. 78 гектар жер аянты бул өдө жактан, 22 гектар ылдый жактан өткөн. Мурда Өзбекстандын чегара тилкеси мына ушул силер көрүп турган дөңчөлөрдүн алдында болгон. Ушул жерлерде чегара мамылары болгон. Анан 78 гектар жерди мында эми темир жолдон эле ушул жерге чейин биздин аймак болгон да. Анын бул жакта болсо 78 гектар жер Кыргызстанга өткөрүлүп берилгенден кийин бул жер 2 жылдай бош жатты. Анан быйылкы жылы 25-жылдан баштап бул жер карьер болуп колдонулуп жатат. Негизи өзү суулуу жер, дыйкан чарба багытындагы, бирок астындагы карьерди көрүп атпайсыздарбы? Эми ушундай кем байлык болсо курулуш үчүн, демек мен мунун туура эле багытта иштеп атат деп ойлойм. Бул жактарда көрүп турганыңыздардай баардык атайын техникалар, оор техникалар кызуу иштеп жатышат. Ал эми карьердин ичинде болсо оор техникалар атайын ушул шагалды ховаларга жүктөп берип атышат. Жердин катмарын көрүп турасыздар. 2 метрден ашыгыраак жери топурак, андан ылдыйы, ылдыйга чейин шагал. Мындайча айтканда таза шагал деп деле айтсак болот да. Бул жакта болсо ошо жердин катмарын, бетиндеги топурак катмарын алып, шагал катмарына чейин ачып берүү үчүн атайын техника өдө жактан иштеп атат. Ал эми ылдыйда болсо даяр ачылган шагалды жүктөп берип, башка бир техника иштеп атат. Үстүдө болсо ошол топурактарды нары жака жылдыргандан кийин жерди тегиздеп, унааларга жүрө турган эмелерди, жолдорду ачып берип, дагы башка техника иштеп атат. Ал эми Ош Кара Суу жолундагы асфальтты казгандан кийин мына ушул Кара Суу шаарындагы Телман айылы менен Өзбекстан Республикасынын чектешкен жеринде мурунку эски чегара тилкесинин алдында 3/3 траншея болгон, тагыра чукурлук. Ошол жерге төгүлүп атат. Бул жак Өзбекстан чегарасы, ал эми бул жерден чегара бүтөт. Үстү жагы Кыргызстандыкы 78 гектар. Азыр ушул чуңкурларды толтуруу үчүн ошол асфальттарды ушул жакка алып келип төгүп атышат. Мына ушундай көрүп турганыңыздардай иш кызуу жүрүп жатат. Бул жер ошол Ош Кара Суу жолуна керектелүүчү карьер, темир жолдун нарагы Телман айылы, бул жагы болсо ушул Кыргызстанга жаңы өткөн Өзбекстандын мурунку аймагы, азыркы учурда бизге караган жер. Ош Кара Суу жолу ошол жерде да, көрүп турасыздарбы? Бул болсо жанагы мен кече көрсөткөн көпүрө. Ховалар болсо ошол Ош Кара Суу жолунан сыйрылып аткан эски асфальттарды ушул жакка алып келип атышат. Ушул жак болгондо мына жер. Бул жер негизги куруучулардын базасы. Ошол Ош Кара Суу жолун куруп аткан куруучулардын негизги базасы ушул жерде. Бул жакта көрүп турасыздар, дробилка, атайын ташты майдалап, не кылат билем, кыскасы ошондой өздөрүнүн эмелери, жабдыктары чакан заводко окшогон. Бул жакта да ошондой дробилка окшогон эмелери бар, атайын подъем кылып койгон. Бул жакта оор техникалар, ховалар тынымсыз
каттап иш кызуу жүрүп аткан чагы. Азыр бая мен силерге мына карьердин ишин көрсөттүм. Карьер ушул чокурдун ичинде. Мынакей. А бул жакта болсо ошол Телман айылы. Кара Суудагы Исмаил ата мечити ошол. Көрүп турасыздар. Бая дагы айтып өтүп кеттим, дагы айтайын. Бул жагы мурда Өзбекстандын жери болгон. Андан кийин баягы Өзбекстан менен Кыргызстан чек ара боюнча келишимдерден кийин Кыргызстанга өткөн 100 гектар жер ушул жерден өткөн. Өдөдөн 78, Ылдыдан 22. Өдөдө болсо Акташ, Жылкелди айылдары, бул жак Ош Кара Суу жолу, бул жак талалар ушу Телман айылындагы жашоочулардын күчтөрү. Үстүдө болсо мынакей атайын техниканын түрлөрү асфальтка чейинки даярдоо иштерине керектелүүчү. Азыркы мен көрсөткөн карьерден шагылды алып, мына Хова чыгып кетет. Бул жерде болсо темир жолдун алдына атайын шлагбаум коюлган, эки чекесине. Коопсуздук үчүн. Бул жактан ошол карьердин үстүнөн базага келгенде, бул өткөндө ушуну мен 30 кадыр канал деп адаш айтып алыпмын, билбейчи. Бул Сабай каналы экен. Ошого мен тактоо киргизип коеюн. Бул Сабай каналы Кемпирабадтан келет, келип мындайынан Өзбекстанга кирип кетет. Ошол жер Өзбекстан чек арасы. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, мен силерге маалымат берип өткөнгө аракет кылдым. Каналга катталып, видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Реклама боюнча 0772 45 60 20 номерине кайрылсаңыздар болот.